прививканы бардык түрүнөн баш тартса болобу? Мен талдоочу катары жооп бергенде акым бар. Assalamu alaikum жардештер. Сиздер менен фармацевтикалин кандидаты Сеннамет клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Үркүнбаев Шайлабек. Мына биздин клиникага жана биздин сайтка, YouTube'га көп суроолор келет. Прививканы бардык түрүнөн баш тартса болобу? Же кайсынысын алса болот деген суроолорду берет. Ушу кесиптин эксперти катары берген суроолор катары түшүнөм, же болбосо бул бүгүнкү күнү ушу адамдын көгөйүнө тийген суроолор деп да түшүнүп атам. Эмне дегенде эл көп түшүнүп калды, бул прививканы алыш керекпи, зыяны барбы, зыян тарткандар бар экен, кимдир бир ушу прививкадан кийин кандайдыр бир ооруга, дартка чалдыккандар бар экен. Мына ушул себептен дагы көп суроолор берилет деп, ушу кызыктырат деп мен ойлойм. Эми ошол эле учурда бул суроого мен талдоочу катары жооп бергенде акым бар. Ошол эле учурда айыл өкмөтүнүн, жазуучулардын, дыйкан чарбада иштегендердин, соода кылгандардын бардыгынын үстүнө киришип алып туруп алса болот, анан болот, болбойт дегенне мен таң калам. Эмненин негизинде кайсы бир адамдарды ээрчип бирөө айтты эле. Мен өзүмүн изилдөөмүн негизинде деп айтам. Ушу дар-дармектин окуу жайын бүтүп, бул дар-дармек эмне курамы бар экен, кандай таасир берет экен негизинде айтып келем, айтып атам, кайсы түрүн болбосо дагы албаш жакшыраак деп айтам. Мындайча айтканда мен мажбурлабайм, бирок айтам, өзүм балдарым, неберелерим бир дагы прививка албайт. Алдырбайм. Алхамдулилла, башы мектепте окуп атат. Муну мен ар дайым далилдеп айтып келем, курамында жанагы сымап бар, алюминий бар, ушул сыяктуу көптөгөн консерванттар бар. Бул кандан жазалат, сывороткадан жазалат. Ал эми эле төрөлгөн ымыркайга, эми эле бул жашоого эч кандай көнбөй эми келип адаптация болбогон адамга, мындайча айтканда, шок түрүндө ички канына салып аткан бул башка бир чужеродный, башка бир жаныбардан жазалган, кайсы бир кандан жазалган бир нерсени салып аткан, албетте мен айтам, бул эң туура эмес. Биз айтабыз, кичинекей ымырканга керек болсо тамгызып 6 айдан кийин натуралдык, табигый нерселерден берсеңер да азастан бергиле, анткени көнбөйт, ашказанына нагрузка болот деген, бул ички канына, ички аппаратына нагрузка калып атканын мен түшүнбөйм. Ошол эле учурда ар дайым бир мисал айтам. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жалпак тил менен силерге түшүндүрүш үчүн. Кайсы бир жылкы болобу, мына ит десек болот, бир порода, жакшы породалуу итти алып жүрүп, анын паспорту бар. 7 атасына чейин прививка алган. Ошол эле учурда ошол итке тамак берсе, үйдөгү тамактан кичине эле бузулуп калган берсе, ал ит өлүп калат. Эмне көтөрө албайт, иммунитети жок. Ошол эле учурда жанагы көчөдө жүргөн иттер, баягы дворняшка деп койгондар, мусордон бузулмактуу канча тамактарды ичет, эмне гана кылбасын, оорубайт, оорумактуу канча көйүп, ооруларга туруштук бергенин көрүп атабыз. Мына прививканын кесепети балким иммунитетти начарлатып, кайра тескери таасир берер. Ушул изилдөөлөрдө канча прививка алып, ошол эле учурда туберкулез менен ооруган жана башка ооргандарды аныктап атат илим. Илим негизинде албетте айтып берсек, көп негиздер бар. Менин пикирим, алдырбай койсо жакшыраак болот деп айтып келгем жана айтам. Урматтуу жердештер, биздин сайтка киргиле, YouTube каналына киргиле, катталгыла, сурооңорду бергиле. Биз силердин сурооңорго сөзсүз жооп беребиз. Андыктан оорубагыла, ден соолукта болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллах.